ушул Өзбекстанга каршы беттеште упайларды алыш керек. Ал эми Өзбекстан ошол тууралуу оюнду баштайт, ошол тууралуу сүйлөшүп алышмакчы. Бизис Хамидова бул Өзбекстан курамасынын капитаны. Биздин курама кызыл ашкырык жаңырып беттеш башталды. Аны Сайкал Чыныбаева. Сайкал Чыныбекова, эми 17-чи Акбарал Саякбаева да ушул Индияга жалгыз голду жараткан оюнчу. Азыр бул жерде кокустук орун алып кете жаздады. Эң башкысы биздин оюнчулар. Азыр бир топ копту барды. Тирөөштү жандап өттү. Албетте ал ири турнирлерде катышып жүрөт. Азыр баш менен сокку жана сейф Сезимбүү Мединова. Өтө сонун позицияда болчу. Артан Назик Ишембиева кошулду. Жана азыр тепсе болот капитандын соккусу. Эч кандай офсайд жок болчу бул жерде. Биздин оюнчуга ошондуктан ал калыска кайрылган болчу. Азыр Сумаянын чыгарып берүүсү. Жана гол! Кыргызстан эсепти ачты жана бул голдун ээси Сумая Махаматсалиева. Мына күйөрмандардын кубанычында чек жок, оюнчулардын кубанычында чек. Ал дагы сол буту менен мына карасаңыздар. Ал аралап келди дагы. Ошентип алыскы бурчка жайгашты. Керемет. Кыргызстан ушундай демек өз күйөрмандарынын көз алдында ушундай көрүнүштү ишке ашырып отурат. Жада калса кичиндикинен да кооз болуп чыкты бул гол. Көрдүңүздөрбү? Эч ким тийген жок. Дарбазачы да алданып калды. Зайнап Таирова. Есеп сандары ошентип биздин пайдабызда. Бул ракурстан карап көрүңүздөр. Биздин абада тоо үчүн күрөш. Азыр болсо Сайкал баратат. Жамал тепти. Ушул жерде Акбарал болчу бул Акбарал. Урматтуу азыр кайрадан биздин оюнчулар топту алды. Жана ушул жерде жекеме-жеке кандай ишенимдүү бара жатат. Жана эсепти 2-0 айланткан сонун мүмкүнчүлүк гол! 0-2 эсеп катталды. Албетте бул жаратып кетти. Дарбазачы менен жекеме-жеке чыкты. Мынакей пас ушул жерден берилген бир пас жана ошол замат жекеме-жеке канчалык алыс аралыкты чуркап барды. Андан кийин ушул жерден алыскы бурчка топту тээп ал барып дарбаза торунан орун алып отурат. Мына ушундай керемет көрүнүш Дөлөнө Мырзаков атындагы стадиондо орун алууда. Эки коргоочу анын артынан чуркап келе жаткан, бирок экөө тең жеткен жок. Ал эми дарбазачы аралыкты кыскартып чыкканы менен ал жерде өз командасына жардам бере албай калды. Жакынкы бурчту демек тосуу аракетин жасаган экен өзбек дарбазачысы. Ал эми биздин уран чакырып турган учуру. Карама каршы тарапка Махрангиз Хамидова өткөн. Карасаңыздар, азыр гол жаратып кетти. Биздин оюнчулардан эч ким мынакей карап калган болуп жатат. Эки команда үчүн тең топ алыскы бурчка келе жатат. Бул жакта ким карашы керек эле, жаңылбасам Диана Нурбекова. 12-чи номердеги Диана Нурбекова дал ушул оюнчуну карашы керек болчу. Ал өзү түшүнүп турат, бирок эч нерсе эмес. Эң башкысы мындан ары албетте жалгыз калган оюнчулар кезектеги чабуулун баштады. Жүрүшкө берилген пас жана Акбарал керемет. Карасаңыздар кандай сонун ылдамдыкты кармаган болчу. Азыр сонун мүмкүнчүлүк жана дарбазаны көздөй тепти. Жайыраак болуп калды. Буга чейинки ушундай көрүнүштөр орун алып аткан. Сумая дарбазаны көздөй тепти. Жана тирөөч сактап калды голдон. Борбордук бөлүктү көздөй тепти. Финалдык ышкырык. Нарматтуу көрөрмандар, ошентип 1-2 эсебинде Өзбекстан Кыргызстан беттеши аягына келип жеңип отурат. 2-1 жалпы U17 съемкалыктоо жана баяндамачы мен Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.